Assalamu алейкум Кыргыз автомашина YouTube каналынын катталуучулары. Ар дайымкыдай эле мен сиздер менен чогуу автомашиналардын минус жана плюс жактарын карап көрөбүз. Бул видеодо биз сиздер менен чогуу Kia K5 авто унаасын карап көрөбүз. Тактап айтканда бул машинанын толугу менен мүнөздөмөсүн жана плюс минус жактарын, жаман жакшы жактарын толугу менен сиздерге бөлүшүп айта кетүүгө аракет кылайын. Видеонун аягына чейин көрүп лайк басып, подписка болуп, комментарий жазып, сөгүнбөй мыкты сөздөрдөн жазып колдоп коюңуз. Анда эмесе кеттик. Эгерде сиз жашоого күлүп жыргап карагыңыз келсе, анда Kia K5 авто унаасын алып миниңиз. Ошондо сиз келечекке башкача көз караш менен, дерзкий көз караш менен карай баштайсыз. Бул аял сыяктуу. Kia K5 дейбизби, Kia Optima дейбизби, Kia Majestic дейбизби дегенкиси бул машина 2000-жылдары. Бул машиналар алгачкы жолу Корея өлкөсүндө жана Кытай, Россия өлкөлөрүндө чогулдурулуп, иштелип чыгарыла баштаган. Биринчи поколениясы бул 2000-жылдан 2005-жылдарга чейин иштелип чыгарылган. Бул машиналар Корея өлкөсүндө эң башында иштелип чыгарылган, андан кийин Кытайда жана Орусия өлкөлөрүндө чогулдурулган. Машиналар 4 ступенден турган автомат коробкасы менен жана 5 ступенден турган механика коробкасы менен иштелип чыгарылган. Экинчи поколениясы болсо 2005-жылдан 2010-жылдары иштелип чыгарылган. 4 ступенден жана 5 ступенден турган автомат коробкасы менен жана 5 ступенден турган механика коробкалар менен иштелип чыгарылган. Мына ошентип 3-чү поколениясы Kia Optima, Kia K5 машинасы иштелип чыгарылат. Бул машиналар 2010-жылдан 2015-жылдарга чейин иштелип чыгарылган. Машиналар аябай өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөткөндүктөн бул машиналар көптөгөн өлкөлөрдө иштелип чыгарыла баштаган. Америкада, Россияда, Малайзияда, жада калса Казакстанда чогулдурулуп иштелип чыгарылган. Kia K5 бул машиналар 6 ступенден турган автомат жана механика коробкаларында иштелип чыгарылган. Узундуктары болсо 4 метр 845 мм, генендиги болсо 1 метр 835 мм, бою 1,5 метрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Машиналардын салмагы 1 тонна 391 килограммдан 1 тонна 411 килограммга чейин иштелип чыгарылган. Мындайча айтканда оор салмактуу машина. Турбо жана гибрид машиналардын салмактары 1,5 тоннадан ашкан. Kia Optima бул машиналар 2010-жылдан 15-жылдарга чейин чыккандыктан бул машиналар жаңы, бышык. Кээ бирки айдоочулардын айтышы боюнча бул машиналар Toyota Camry'нин эң мыкты каршылашы. Бул машиналар көрүнүшү жагынан дагы абдан кооз сонун көрүнөт. Жана болсо ички комфорт жактары дагы абдан жакшы, керектүү комфортторго толо десем толугу менен жаңылышпайм. Бирок кандай болсо дагы мындай машиналардын минус жактары бар. Бул видеодо биз сиздер менен чогуу жакшы жана жаман жактарын карап көрөбүз. Минус жаман жактарынан айта турган болсок, бул машиналар Корея өлкөсүндө иштелип чыгарылгандыктан темирлери жука жана краска жактары дагы бир аз мындай назигирээк. Айрыкча Орусия өлкөдөн келген Kia 5-тердин баардык эле кузов жактарынан чириктерди кездештирүүгө болот. Машина жакшы машина, ыңгайлуу машина, көрүнүшү жагынан дагы жакшы. Мына ошол себептүү бул машиналарды такси үчүн дагы абдан көп колдонушкан. Ошол себептүү бул машиналардын абалы дагы ар кандай болуп калган. Ошол себептүү эгерде сиз бул машиналарды сатып алгыңыз келип жатса, анда бул машиналардын ылдый жактарын, ошондой эле чириги барбы, жокпу, кыргызча айтканда чийилген, мийилген жерлери жокпу, ушул жактарын карап алсаңыз жакшы болот. Эгер сиз өзүңүз үчүн, өзүңүздүн жакшы келечегиңиз үчүн бул машиналарды алып минейин деген оюңуз болсо, чынында эле ушул жактарын сөзсүз карай кетиңиз.
Бул машиналардын кыймылдаткычтарынын көлөмдөрү 2 жана 2,4 литрден болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчтөрү 157 аттын күчүнөн 201 аттын күчүнө барабар болуп иштелип чыгарылган. Ар бир 7000 километрден кийин кыймылдаткычынын майларын алмаштырып койсоңуз жакшы болот. Жана дагы болсо бул машиналар жаңы машина болгондуктан жакшы таза бензиндерди куюуга туура келет. Бул машиналарга оор жүк салып айдоодо ар кандай ыңгайсыздыктарды туудурушу мүмкүн. Ошол себептүү бул машинаны иштеп чыгарган адамдардын баары эле айтышат. Бул машиналар азыркы заманбап жолдор үчүн иштелип чыгарылган машиналар. Тактап айтканда түз жол үчүн иштелип чыгарылган машина. Эгерде сиз бул машиналарга оор жүктөрдү салып өңгүл-дөңгүл жолдорду айдай турган болсоңуз, анда бат эле ходовой жактары кетиши мүмкүн. Электрический жактарын айта кете турган болсок, бул машиналардын баары жакшы, электрический жактары мыкты. Көпчүлүк корейский машиналардын баары 10 жылга чейин жакшы иштейт, андан кийин бузула баштайт. Ошол себептүү бул машиналарды алардан алдын электрический жактарын баардыгын карап текшерип чыгуу зарыл. Жана дагы болсо 200 километрден кийин бул машиналардын ичиндеги кожалары өчө баштайт же жыртылат. Көпчүлүк Kia Optima машинанын ээлери машинанын шумализация жактары начар деп нааразычылыктарын айтышат. Көйгөйдүн чечүү жолу кошумча шумализация кылууга туура келет. Коопсуздук жагын айта турган болсок, безопасность жагы бул машина мыкты. Бул машиналар заманбап мыкты, коопсуз машина десек толугу менен жаңылышпайбыз. Эң маанилүүсү, бул машинаны сатып алардан алдын сиз бул машинаны абдан жакшы карап, текшерип көрүп алышыңыз керек. Мына ошол учурда бул машиналар сизге мыкты деңгээлде кызмат кылып берет. Жана дагы болсо такси болбогонун карап көрүңүз, мүмкүн болсо рестайлинг болгонун сатып алыңыз. Рестайлинг болуп 2013 жылдан иштелип чыгарылган машиналар 2,4 литрдеги кыймылдаткыч көлөмүнө караганда 2 объемдогу кыймылдаткыч көлөмүндөгү машина бекемирээк экен. Негизи сиз кандай машина минесиз же Kia Optima минген болсоңуз, бул машинанын жакшы жана жаман жактарын жаза кетиңиз. Бул машиналар заманбап машина болгондуктан, жаңы болгондуктан машина ээлери бул машиналарды жаман деп айтышпайт. Тескерисинче бул машиналардын баары надежный, мыкты, сонун машина деп айтышат. Негизинен бул машина Кыргызстан үчүн аябай мыкты машина. Бирок суук өлкөлөрдө бул машиналардын назик жактары, некачественный жактары билинет. Тактап айтканда шлангылары суукта катып калып сынат, оригинал запчастары назик деп айтышат. Мына ушундай Kia K5'tin, Kia Optima'nын минус плюс кыскача мүнөздөмөсү болду. Видео сизге пайда алып келген болсо, бул каналга катталып коюңуз. Келечектеги алдыдагы мыкты видеолорду күтүңүз. Кайсыл машинанын обзорун каалайсыз, ошону дагы жаза кетиңиз. Кыргыз автомашина YouTube каналы ар дайым сиздер менен. Саламатта болуңуз.